Сайыл Стангал, Индиянын Казакстан Республикасындагы элчиси. Жеке мамиле жана маданиятты терең түшүнүү. Индиянын Казакстандагы элчиси Сайыл Стангалдын дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн негизги принциптери. Индиянын Казакстан менен кызматташтыгы кандай? Бүгүнкү чыгарылышта Индиянын аймак менен өз ара аракеттенүүшүнүн кеңейишине күбө болуп, жакынкы жылдарга эки тараптуу мамилелердин күн тартибин кандай негизги приоритеттер аныктай турганын билебиз. Сиздер менен Айнур Имангали, бул Life of a Diplomat берүүсү. Кеттик. Жибек жолу стратегиялык өнөктөштүккө айланды. Бул маселеде биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын потенциалы кандай? Казакстан Борбор Азиядагы ири экономика, ошондой эле Индиянын ири эки тараптуу соода өнөктөшү. Жүрөктөрдүн мамилесинен терең мамиле жок. Казакстанга 200 миңдей индиялык же андан көп киши келген. Мен үчүн улуу тарыхый мамлекетимди көрсөтүүдөн өткөн сыйлык жок. Урматтуу элчи мырза, Life of a Diplomat программасына кош келиңиз. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Мен бул жерде болгонума абдан кубанычтамын. Анда эмесе баштайлы. Оба, эң сонун. Дивали майрамынын отторубу же талаадагы жаз майрамдарыбы? Мен экөөнү тең тандамакмын. Дивалини да, талаа майрамдарын да. Болливудтун ритмдериби же казак домбырасынын күүлөрүбү? Казак домбырасынын күүлөрүн тандаймын. Эң жакшы тандоо Гималай чокусубу же Алтай тоосубу? Экөө тең абдан кооз. Анын үстүнө мүнөздөрү да окшош. Ошондуктан мен үчүн Алтай менен Гималай бирдей эле. Намасте учурашуусубу же салттуу казакча учурашуубу? Баары жөнөкөй. Мен казакча намасте жасайм. Сонун, Индиянын үйлөнүү тоюбу же казак дасторконубу? Индиялык салтанаттар өтө чоң масштабда болоорун эске алуу керек. Айрыкча салттуу индус үйлөнүү тойлору, алар күндөп айлап созулушу мүмкүн. Эгер тандоо керек болсо, анда жөнөкөй салттуу үйлөнүү тойду тандаган оң. Саринин көрктүүлүгүбү же чапандын улуулугубу? Чапандын улуулугу болсун. Акыркы суроо, символ катары лотос гүлүбү же талаа жоогазыныбы? Талаа жоогазыны. Урматтуу элчи мырза, бүгүн бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Келиңиз, Казакстан менен Индиянын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин учурдагы абалын талкуулоодон баштайлы. Сиз алардын азыркы абалын кандайча мүнөздөйт элеңиз? Индия менен Казакстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелерге келсек, биздин тарыхыбыз терең, абдан жакшы мамилелерибиз бар. Алар ынак, коңшулук, өз ара сүйлөшүү, ишеним жана стратегиялык кызматташтыктын бекем пайдубалына, ошондой эле байыркы жибек жолундагы узак цивилизациялык байланыштарга, идеялар, окумуштуулар жана товарлар алмашууга негизделген. Убакыттын өтүшү менен бул байланыштар бүгүнкү күндөгү стратегиялык өнөктөштүккө табигый түрдө айланды. Биздин эки тараптуу мамилелерибиз эки өлкөнүн ортосундагы жогорку деңгээлдеги үзгүлтүксүз сапарлар менен да бекемделет. Ошондуктан бүгүнкү күндө Индия менен Казакстандын ортосунда чындап эле бекем стратегиялык өнөктөштүк түзүлдү деп эч кандай шектенбей айта алам. Сиз цивилизациялардын диалогу жөнүндө айттыңыз. Албетте бул миңдеген жылдар бою өнүккөн. Эгерде бүгүнкү күндө айтсак, эмне үчүн сиздин оюңузча Казакстан Индия үчүн бул аймакта, Борбордук Азияда маанилүү өнүктөш болуп саналат? Казакстан Борбор Азиядагы эң чоң өлкө, аймактагы эң ири экономика жана Индиянын Борбор Азиядагы эң ири соода өнөктөшү. Бирок анын мааниси масштабы менен гана аныкталбайт.
Казакстан өтө маанилүү стратегиялык географиялык абалга ээ. Ал түштүк жана чыгыш Азиянын Европа менен байланыштырып, чыгыш менен батышты ортосундагы көпүрө болуп саналат. Мындан тышкары Казакстан бактыга жараша жаратылыш ресурстарына бай. Сиздерде көмүртектердин ири запастары бар. Силер эң ири уран өндүрүүчүсүңөр. Ошондой эле силерде сейрек кездешүүчү элементтердин жана башка өтө маанилүү минералдардын гендери бар. Алар азыркы өнөр жайда негизги ролду ойнойт. Казакстан Индия үчүн гана эмес, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү үчүн айрыкча өнүгүүгө жана экономикалык өсүшүн жаңы деңгээлине чыгууга умтулгандар үчүн маанилүү. Эми бул суроолорго кененирээк токтололу. Сиз географияны жана транспорттук маршруттардын маанилүүлүгүн айтып баштадыңыз. Чындыгында бул транспорттук байланыш жана логистика жөнүндө. Транспорттук жеткиликтүүлүктү өнүктүрүү долбоорунда Индия кандай ролду ойнойт? Бул тармакта биздин өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык потенциалын кандай көрөсүз? Негизинен бул ар кайсы континенттерди бириктирүү. Ооба, бул сонун суроо үчүн рахмат. Транспорттук байланыш чындыгында Индия менен Казакстандын азыркы мамилесиндеги эң алсыз звенолордун бири бойдон калууда. Жогоруда айткандай, биздин эки тараптуу мамилебиз абдан жакшы жана саясий байланыштарыбыз бекем. Бирок биздин өлкөлөрдүн ортосундагы соода жана инвестициянын көлөмү дагы деле реалдуу мүмкүнчүлүктөрүнөн кыйла төмөн. Бул көбүнчө физикалык транспорттук инфраструктуранын жоктугуна жана азыркы дүйнөдө баажы жол жоболорун бириктирүү деп аталганынан улам болуп жатат. Учурда биздин өлкөлөрдүн ортосунда түздөн түз кургакта, темир жол жана деңиз каттамдары жок. Ошондуктан транспорттук байланышты өнүктүрүү Индия жана Казакстан үчүн негизги артыкчылыктуу милдеттердин бири болуп саналат. Бул маселени чечүү соода, инвестиция жана ишкер байланыштарды азыркыга караганда алда канча жогорку деңгээлге көтөрүүгө мүмкүндүк берет. Бул маселе боюнча Индия менен Казакстан биргеликте иш алып барууда. Бизде биргеликте ишке ашырылып жаткан бир нече маанилүү долбоорлор бар. Ошондой эле транспорттук байланыш жана логистика боюнча биргелешкен жумушчу топ иштейт. Мындай маанилүү учур менен бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат. Эгер мамлекеттер аралык экономика жана соода экономикалык кызматташтык жөнүндө сөз кыла турган болсок, Индиянын Казакстан менен бул диалогду чыңдоо боюнча артыкчылыктары кандай деп ойлойсуз? Жогоруда айткандай, бул экономикалык кызматташтык гана эмес, сооданын диверсификациясы. Бул негизги милдеттердин бири. Учурда Индия менен Казакстандын ортосундагы сооданын бир кыйла бөлүгү энергетикалык секторго багытталган. Казакстан энергия ресурстарын жана Индиядан товарларды жеткирүү. Бирок биз үчүн товарлардын ассортиментин кеңейтүү, соодага товарлардын жаңы категорияларын киргизүү жана тек гана транзиттик соода менен чектелип калбастан өнөр жай интеграциясын өнүктүрүү маанилүү. Башкача айтканда, бул жөн гана алмашуу болбошу керек. Сен сатасың, мен сатып алам. Мен сатам, сен сатып аласың. Ошондо бүтөт. Биз терең өз ара пайдалуу экономикалык байланыштарды түзүшүбүз керек. Биз ошондой эле Индиянын маалыматтык технологиялар, космостук технологиялар жана фармацевтика тармагында чоң тажрыйбасы бар экенин билебиз. Бул тармактар биздин мамилелерибизге кандай таасир этет? Казакстандын өнүгүү максаттарына жетүүгө кандай салым кошот? Албетте туура. Индия менен IT, фармацевтика жана космос технологиялары жаатында кызматташуу Казакстандын өнөр жайлык өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүп, билимге жана жогорку технологиялык тармактарга негизделген акылдуу, инновациялык экономиканы түзүүгө өбөлгө түзөт.
Индия программалык камсыздоо жана жасалма интеллект, мамлекеттик IT платформалар жана коомдук инфраструктура платформалары IT секторларындагы стартаптар жаатында таанылган потенциалга ээ. Also public IT public infrastructure platforms, then also Мунун баары казакстандык долбоорлорго интеграцияланып, глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүү IT кызматтарын жана чечимдерин өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. all this can come together and have this Мындай чечимдер электрондук өкмөттү дагы бекемдөөгө жардам берет. which can let to you do have this e-governance. Биз билгендей, силерде ал эбактан бери эле иштеп келе жатат. Бүгүнкү күндө электрондук өкмөт ар бир мамлекет үчүн приоритет болуп саналат. Help Kazakhstan expand in and secure Мындан тышкары бул жааттагы биздин чечимдер киберкоопсуздуктун жогорку деңгээлин камсыздоого жардам берет. Бул дагы азыркы замандын негизги милдеттеринин бири. most important things in the present context is the cyber security. Индия менен Казакстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы саясий диалогду, саясий өз ара аракеттенүүнү учурда кандай мүнөздөйт элеңиз? Жакынкы жылдары же атүгүл айларда жогорку деңгээлге кандайдыр бир иш чаралардын өткөрүлүшүн күтсөк болобу? We do have a robust political relationship. Жогоруда айтканымдай, бизде чындыгында бекем саясий мамилелер бар. Алар жогорку деңгээлдеги үзгүлтүксүз сапарлар аркылуу бекемделет. Prime Minister was in India and your Prime Minister Kazakhstan. Мисалы, 2 жума мурун Казакстандын премьер-министри Индияга барып, жасалма интеллект боюнча көп тараптуу саммиттин учурунда Индиянын премьер-министри менен өзүнчө жолугушту. Where there were many VVIPs and ministers and the second Бул саммиттин көптөгөн жогорку даражалуу адамдарды, министрлерди, лидерлери жана IT жасалма интеллект тармагындагы алдыңкы компанияларды чогулткан. IT technology companies. Негизги IT компанияларынын башкы мүдүрлөрүнүн дээрлик баары Делиде болгон жыйынга катышышты. Despite this, Мындай масштабдуу форумга карабастан, премьер-министрлер эки тараптуу мамилелердин толук спектрин талкуулап, жеке диалог жүргүзүүгө убакыт табышты. had their own bilateral meeting discussing on whole gamut of bilateral relations. Биздин саясий кызматташтык боюнча консультациялар эки тараптуу жана көп тараптуу форматта үзгүлтүксүз өткөрүлөт. Эки тараптуу сапарлар тууралуу айта турган болсок, премьер-министр Нарендра Моди Казакстанга 2015-жылы жана 2017-жылы 2 жолу барган. Speaking, Prime Minister Modi has been in Kazakhstan 2 times. Биз президент Токаевди жакын арада Индияга дагы бир жолу келет деп үмүттөнөбүз. We are hoping that President Tokayev will also visit India soon. Индия менен Казакстан көп тараптуу платформалардагы өз ара аракеттенүүсү жөнүндө сөз кылсак, кайсы аймактык жана глобалдык маселелерде Индия менен Казакстандын позициялары эң жакын? Multilaterally, Индия менен Казакстан көп тараптуу форматта да кызматташтыктын жогорку деңгээлин көрсөтүп келет. Бул биздин эки өлкө тең мүчө болгон Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешме, Шанхай кызматташтык уюму жана албетте Бириккен Улуттар уюму сыяктуу ар кандай эл аралык уюмдардын алкагында байкалат. Казакстан БРИКСтин толук кандуу мүчөсү болбосо да байкоочу макамына ээ. Бул дагы Индия менен ушул платформанын алкагында өз ара аракеттенүүгө мүмкүнчүлүк берет. Демек, Индия менен Казакстандын стратегиялык артыкчылыктары, аймактык коопсуздук маселелерин макулдашуу жана транспорттук коридорлорду өнүктүрүүгө көмөктөшүү боюнча көп тараптуу платформаларда кызматташтыкты күчөтүү үчүн олуттуу потенциалы бар. Бул эки тараптуу өз ара аракеттенүүгө гана эмес, бүтүндөй аймакка тиешелүү. Түштүк Азиянын Борбордук Азия менен Борбордук Азиянын Бенгал булуңунун, Араб деңизинин жана Индия океанынын жылуу суулары менен байланыштыруу. Мындан тышкары санариптик байланыштар, бажы процедураларын унификациялоо жана транспорттук инфраструктураны интеграциялоо маанилүү бойдон калууда. Бул кызматташтыкты чыңдап комплекстүү кылат. information. So these are the priority areas for. Демек, бул биздин стратегиялык көз караштан алганда артыкчылыктуу багыттарыбыз. So on Дал ошондой, бул эки өлкө тең өз ара пайдалуу натыйжаларга жетүү үчүн кызматташууга умтулушу керек болгон стратегиялык маанилүү тармактар. win-win cooperation.
Маданий, дипломатиялык жана адамдардын ортосундагы байланыштар жөнүндө сөз кылалы. Сиздин оюңузча маданий дипломатия эки тараптуу диалогдо кандай ролду ойнойт? Well, see, in any relation, Кандай гана мамиле болбосун, эки тараптуу болобу, көп тараптуу болобу, же үй бүлөлүк болобу, алардын баарынын ичинен эң терең маанилүүсү жүрөктөрдүн өз ара аракеттенүүсү болуп саналат. than relation of hearts, which is Менин оюмча, алар мамилелердин чыныгы тереңдигин көрсөтүшөт. Бактыга жараша Индия менен Казакстандын ортосунда абдан терең маданий байланыш бар. India and Kazakhstan instances. As I Биздин said, элдердин ортосундагы байланыштар байыркы мезгилден бери өнүгүп келе жатат. Ошондуктан биздин өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара түшүнүшү географиялык алыстыктан же айрым саясий факторлордон улам дайыма эле байкалбаса да, албетте терең. facing right now because of the geographical distances. Буга мыкты мисал болуп Астанадагы Свами Вивекананда атындагы маданий борбор эсептелет. We do have perfect understanding. For example, we do have Ал биздин маданий байланышыбызды активдүү өнүктүрүүдө. Музыка, йога, индиялык классикалык бий сабактарын жана башка маданий иш-чаралар өнүктүрүлөт. propagating what our cultural relations are. Борбор Индиянын маданий баалуулуктарын жайылтууга өбөлгө түзүп, музыка, бий, йога жана Индиянын руханий практикаларын изилдеген көптөгөн казакстандык студенттерди тартууда. Мунун баары акысыз. We do have many Kazakh students coming and learning Indian classical dance, yoga, music. Бул эң сонун. Студенттер жөнүндө сөз козголгондон кийин билим берүү тармагында айрыкча илимий тармакта. Мисалы, студенттерди алмашуу жаатында кызматташтыкты кеңейтүү үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрөсүз? I'm very happy to tell you that Kazakhstan, I don't know whether Сиздер буга чейин эле билсеңиздер керек. this is a very Билим берүү жана илим аралык байланыш биздин тыгыз кызматташтыктын маанилүү багыттары болуп саналат. pillar of our strong cooperation, education and people-to-people contacts. For example, last year, Мисалы, 2025-жылы Казакстанга 200 миңдей индиялык же андан да көп киши келди деп болжолдонууда. or more Indian visited Kazakhstan. Бул менин билишимче эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болгон. Record number. So Kazakhstan is, increasingly becoming Туура айтасыз, бул рекордтук көрсөткүч. family visit and also Казакстан барган сайын үй бүлөлүк саякаттар, эс алуу жана туризмдин башка түрлөрү үчүн популярдуу багытка айланууда. Эмне үчүн адамдар дал ушул өлкөнү тандашат? Анткени бул жерде аларга ыңгайлуу, бул жерде чыдамсыздык менен күтө турган нерселер бар. culture treating warm welcome, because see, Каада салттарда, маданиятта, адамдарга болгон мамиледе жылуулукта жана меймандостукта окшоштуктар бар. which is really great. So this is Казакстандын меймандостугу бул өзүнчө эле узак сөз кыла турган тема. Ал чынында эле таасирдүү. Эми билим берүүгө келсек, бизде алмашуу программалары, жаштар алмашуулары бар. Алардын алкагында жыл сайын 20га жакын адам маданият менен таанышуу үчүн келишет. culture this thing. We do have a scholarship of about Ошондой эле биз стипендияларды беребиз. Казакстандык студенттер жана ар кандай тармактардагы адистер үчүн 100гө жакын стипендия, веб-дизайн, англис тили, криптовалюталар, киберкоопсуздук, жасалма интеллект жана башка багыттар боюнча курстар. Мындан тышкары коргоо ведомстволорунун кызматкерлери үчүн дагы 40га жакын стипендия каралган. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн баары билимдин өнүктүрүүгө жана өлкөлөрүбүздүн ортосундагы байланыштарды бекемдөөгө багытталган. another 40, I think, for the defense staff. Дипломатиядагы кесиптик жолуңуз жөнүндө сүйлөшөлү. Сизди дипломатияга эмне алып келди жана эмне үчүн дал ушул тармакты тандадыңыз? Now, foreign service is very interesting. Дипломатиялык кызмат бул кесиптик да, жеке да көз караштан алганда өтө кызыктуу чөйрө. Себеби жаш дипломат катары сиз дароо эле аралык процесстердин чордонунда каласыз. Officers, like I started my Мен дипломатиялык карьерамды 1995-жылы экзамендерди тапшыргандан кийин 1997-жылы Иранда баштагам. passed out in 1995. Жаш кызматкерлер катары сиз өз өлкөңүздү көрсөтөсүз. Президенттин жана өкмөттүн атынан чыгып сүйлөйсүз. As a young diplomat, you represent your country. You speak
speak on Ошондой эле ар кандай маданияттардын өкүлдөрү менен өз ара аракеттенесиз. Азыр бул менин бүткүл карьерамдагы 7-чи дайындалуум. interact with lot of cultures across. Now, Мен Иранда, БАЭРде, Нидерландыда, Мьянмада, Кытайда, Кот Ивуарда иштедим. Азыр Казакстандамын, ошондой эле Делиде иштөө тажрыйбам бар. Ушул жылдар аралыгында мен көптөгөн кесиптик кыйынчылыктарды, жеке өзгөрүүлөрдү башымдан өткөрдүм. Дал ушул нерсе дипломатиялык кызматты ушунчалык уникалдуу жана кызыктуу кылат. as well. So, in this long form, Сиз абдан туура айтасыз. Менин акыркы суроом, сиз үчүн бул жерде Казакстанда өз өлкөңүздү көрсөтүүнүн эң баалуу жагы эмне? well, this is one of the most Бул эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Борбордук Азияда гана эмес, ошондой эле кеңири региондо. Анткени бул өнүгүп келе жаткан орто держава. Мен үчүн улуу өлкөдө ушул жерде ушундай укмуштуудай бай тарыхка ээ өлкөдө өкүлдүк кылуудан өткөн сыйлык жок. country, in this historical country where we have Биздин ортобузда кылымдарга созулган тарыхый байланыштар бар. Ошондуктан мен өкмөткө мени ушул улуу өлкөгө жибергени үчүн чын дилимден ыраазымын.